Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар, эфирде Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы. Евразия аймагында жана ошондой эле Кыргызстанга коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялардын эң негизгилери тууралуу айтып беребиз. Алгач көрсөтүүбүздүн учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Түркияда кезексиз президенттик жана парламенттик шайлоодо Эрдоган жеңди. Зоопарк, раритет автомашиналар. Арменияда коргоо министринин мурдагы орунбасары жемкорлукка шектелүүдө. Кытайдын эшектен оңой пайда табууну издеген ишкерлерине жууп катары дүйнөнүн 15 өлкөсү аны сатууга чектөө киргизди. Демек, ушундай бойдон улана бере турган болсо, 5 жылда бул жаныбар таптакыр жоголот деп эсептей берсек болот. Ал эми Европада бир уйдун тагдырына жалпылап киришип отуруп, аны аман алып калышты. Уюм өзү менен кошо оттоп жүргөн малдан бөлүнүп, адашып кеткен окшойт. Ошентип, соңку күндөрдөгү аймактагы негизги окуялардын бири Түркиядагы шайлоо болуп калды. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун бул шайлоого көз салган байкоочулары оппозициялык партияларга бирдей шарт түзүлгөн жок. Эрдоганга жана анын партиясына артыкчылык берилди деген пикирин айтышты. Жекшемби күнү өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгы бир нече күндөн кийин жарыяланат, бирок азыркы сандар анча деле өзгөрбөйт деп айтылды. Ошентип, президент Реджеп Тайып Эрдоган жана анын альянсы президенттик жана парламенттик шайлоонун жеңүүчүлөрү деп жарыяланды. Эрдоганга шайлоочулардын 52,5% добуш берсе, анын негизги атаандашы Республикалык элдик партиянын төрагасы Мухаррем Инже 31%га жакын добушка ээ болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Сади Гүвен Реджеп Тайып Эрдоган менен анын альянсын президенттик жана парламенттик шайлоонун жеңүүчүлөрү деп жарыялады. Бирок так сандар айтыла элек. Гүвендин айтымында добуштардын 99,1% саналып бүттү, бирок калган бюллетендер Эрдогандын кайра шайланышына таасир этпейт. Төрага мыйзам бузууларсыз өттү деп сыпаттаган өнөктүктүн расмий жыйынтыктары 10-11 күндөн кийин коомчулукка жарыяламакчы. Буга чейин мамлекеттик маалымат каражаттары Эрдоганга шайлоочулардын 52,5% добуш берди. Ал эми президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясы 42,5% алууга жетишти деп кабарлашкан. Эрдогандын негизги атаандашы Республикалык элдик партиянын төрагасы Мухаррем Инжени 31%ке жакын добуш утканы маалымдалган. Өлкө үчүн бул абдан жакшы жыйынтык. Президентибиз айткандай, токтобой жолубузду улантабыз. Cumhurbaşkanımızın da dedi. Yani çok üzülüyorum gerçekten. İçim аябай ачышып турат. Мен азыр 25 жашта элем. Бул абдан кооз, жакшы өлкө. Бирок бул жерде жашоо кооптуу, кыйын болуп баратат. Аялдарды урматташпайт. Билим берүү системасынын тамтыгы чыккан. Her şeyimiz. Бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясы парламентте көпчүлүккө ээ боло алган жок. Бирок алардын өнөктөшү Улуучул элдик партия күтүлгөндөн көп добуш топтоп, Эрдогандын партиясы 600 орунду парламентте көзөмөлдөйт деп күтүлүүдө. Ал эми Инжинин партиясына 23, Күрчүл элдик демократиялык партияга 11% добуш тийди. Расмий маалыматка ылайык, элдин катышуусу президенттик жана парламенттик шайлоонун экөөндө тең 87% болду. Былтыр талаштуу референдумда жактырылган конституциялык түзөтүүлөргө ылайык Түркия парламенттик системадан президенттик башкарууга өтүүдө. Эми премьер-министр кызматы жоюлуп, президенттин ыйгарым укуктары кыйла кеңейүүдө. Өзгөрүүлөр шайлоодон кийин күчүнө кирет. Bundan sonra жаңы система өлкөбүзгө стабилдүүлүк алып келет жана саясий олку солкуга чекит коймокчу. Күчтүү парламент пайда болот. Биз Түркияга жаңы багыт беребиз. kırgınlıkları geride bırakıp Орусия президенти Владимир Путин Эрдоганды жогорку кызматка кайра шайланышы менен биринчи болуп куттуктады. Кечээки шайлоо 2016 жылкы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген чукул кырдаал шартында өттү. Бийлик артында динаятчы Фетхулла Гүлен турат деген окуядан кийин өлкөдө куугунтуктоолор күч алды жана 10 миңдеген киши камалды. Германия Түркия парламенттик топтун төрайымы этникалык күрд Севим Дагделен болсо шайлоо эркин жана калыс өтпөгөнүн билдирди.
Программабызды улантабыз. Кыргызстанда кызматтык жана коррупциялык кылмыш жасап соттолгон адамдардын реестри түзүлөт. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, салык кызматы менен биргеликте түзүлүп жаткан бул реестр жемкорлукту алдын алуу максатын көздөйт. Жакында бажы кызматындагы мурдагы жетекчилердин биринин үйү деп интернетте тараган видео, анын кымбат баалуу жасалгасы, ичинде табылган буюмдар көпчүлүктү бир чети таң калтырса, бир чети нааразы кылган эле. Ал эми Арменияда тартылган кийинки тасмадан андан да ашкан коррупциянын издерин көрүүгө болот. Бул өлкөдө өзүңүздөргө белгилүү болгондой жакында бийлик алмашты, жаңы жетекчилик жемкорлорго каршы аяосуз күрөш жүрөт деп убада берүүдө. Коргоо министринин мурдагы орун басары кайсы акчасына жеке автопарк, зоопарк ачты, курал-жаракка ээ болду. Бул суроо азыр армян коомчулугунда кызуу талкууланууда. Бул зоопарк эмес, бул кылмыш жашырылган жер. Бул кадрларды Армениянын улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин мүлкүн уурдаган жана курал-жарактарды мыйзамсыз сактап жүргөн деген шек менен кармалган генералдын үйүнөн тасмага түшүргөн. Видеодон аскердик арсеналды жана автомашиналардын кымбат коллекциясын көрүүгө болот. Мындан тышкары бул үйдөн 2016-жылы Азербайжан менен болгон куралчан жаңжал учурунда армян аскерлерине деп жөнөтүлгөн азык-түлүк да табылды. Ондогон бала бакчалар, мектептер жана уюмдар аскерлерге сүт, макарон, томат пасталарын, эт жана жашылча жемиш жөнөтүшкөн болчу. Жада калса гигиена каражаттарын дарат кагазында көрүүгө болот. Жардам чогултуп жөнөткөндөрдүн арасында мынабул мектептин окуучулары жана мугалимдери да болгон. Тинтүү учурунда тартылган тасманы мамлекеттик телеканалдан көргөндө алар нес боло түшкөнүн айтууда. Мен бул видеодон өзүм жана классташтарым жазган каттарды көрдүм. Көрсө жазган катыбыз жеткен эмес турбайбы? Албетте, көрүп алып капа болдум. Мындай уурулукка барды деп шектелип жаткан генерал ушул адам Манвел Григорян. Армения менен Азербайжандын ортосунда 90-жылдардын башында тутанган Тоолук Карабак жаңжалынын белгилүү ардагери. Бир кезде коргоо министринин орун басарынын кызматын ээлеп турган, азыр парламенттеги республикалык партиянын депутаты. Бир ай мурда бул партия оппозициянын нааразылык акцияларынан кийин бийликтен кетүүгө мажбур болгон. Оппозиция лидери Никол Пашинян өкмөт башчылыкка келген. Коррупцияга каршы күрөштө компромисс болбойт. Биз Арменияда жемкорлук түп тамырынан бери жок кылынат деп айттык. Эч кимде күмөн саноо болбосун. Биз бул максатыбызга чечкиндүү жана таасирлүү чаралар менен жетишебиз. 19-июнда Армениянын парламенти Григорянды депутаттык кол тийбестик макамынан ажыратты. Республикалык партиянын депутаттары да мындай чечимге макул деген добушун беришти. Бирок партия лидери шашылбоого чакырды. Күнөөсү далилдене элек болгондуктан республикалык партия тергөөгө тоскоолдук жаратпай, бирок ошол эле учурда кылмыш иштин ачылышына, аны кол тийбестиктен ажыратууга макул боло бербеши керек. Тинтүү учурунда тартылып алынган кадрлар көпчүлүктү таң калтырды. Григорян өзү күнөөсү жок экенин айтууда. Бирок бул видеодон кийин жандап жүргөндөрдүн көбү андан алыстай баштаганын байкоого болот. Көрсөтүлгөн кадрларды жаңы армян өкмөтүнүн коррупцияга каршы чечкиндүү кадамдардын далили деп баалап жатышат. Баса коррупция негизги проблемалардын бири болуп жаткан бизде бир гана бажы тармагында, мисалы, соңку 1 жыл ичинде мамлекетке 450 миллион сомдук зыян тийгени аныкталды. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Ооганстанда өкмөт орозого байланыштуу утурумдук элдешүүнүн убактысын узартканы менен Талибандын чабуулдары дали токтобой жатат. Өткөн аптада эле 100дөн ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Ал арада бул өлкөнүн батышындагы миңдеген тургундар үй жайын таштап башка жакка көчүп жатышат. Буга быйылкы кургакчылык менен ачкачылык себеп болууда. Миңдеген адам айылын таштап Герат аймагынан баш калканчы издеп жатышат. Абдул Кайомда аялы жана 8 баласы менен качкан. Алардын кетпеске аргасы калган эмес. Анткени суу жок, кудуктун баары кургап калган. Фермерлердин малы кырылып, айдоо аянты кургап калды. Биз 700 килограмм буудай айдаганбыз. Жаан жаабай анын баары курап калды. Кургакчылыктан азап тарткандардын көбү жашоосу мал менен байланышкан Кучи көчмөндөрү. Кучилер аябай кыйналышты. Биз кышты да, жазды да жаансыз өткөрдүк.
тоодо да чөлдө да чөп жок. باز مجبور شدیم تا شهر آمدیم سری. Ушул жылдын май айында буу 2 миллион афган кургакчылыкка кабыл аттап эскерткен. Аларга азык-түлүк жардамы берилсе, кырдаалды жеңилдетет. Бирок коопсуздуктан улам жардам берүү кыйын. Ушундан улам башка жакка көчкөн адамдар айласын таппай турушат. Мен бай болгум келбейт. Мага тамак аш менен жашоого жай гана керек. Мен ысыкта ачкачылыктан өлгүм келбейт. Программабызды улантабыз. Сиз Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Буга чейин маалымдалгандай, Кыргызстандан Кытайга бир жылда 600дөй эшек экспортталган. Расмий эмес, булактар бул көрсөткүч 6-7 эсе көп экенин айтышат. Жаныбардын көбүн ишкерлер ээсинен сатып алса, аларды уурдап саткандар дагы арбаган. Кытайда анын терисинен дары жасаш үчүн жылына 2 миллионго жакыны союлат. Кытайдын эшектен оңой пайда табууну издеген ишкерлерине жооп катары дүйнөнүн 15 өлкөсү аны сатууга чектөө киргизди. Бул бизнестегилер канча киреше табат жана алар сунуштаган кымбат дарылар чын эле ошончолук пайдалуубу? Кийинки баяндан жооп издеп көрөлү. Эшектерди айылдан уурдап кетип, өлтүрүп, терисин сыйрып алгандан кийин таштап кетишет. Мындай көрүнүш айрыкча Африкада көбөйдү. Максаты этиао деп аталган желатин өндүрүү. Аны эшектин терисинен жасашат. Бир кесиминин эле баасы $4000 чапчыйт. Этиао Кытайдын салттуу медицинасында популярдуу каражат деп эсептелет. Бул каражаттын кеңири тарап жатышын соңку кезде Кытайда эшектин саны азайып баратканынан билсе болот. Маселен, 1990 жылы 11 миллион болсо, 2017 жылы 3 миллион деп эсептелген. Кытайлык өндүрүүчү сырьёну эми чет мамлекеттерден издей баштады. Латын Америкадан, Африкадан жана Борбор Азиядан. Натыйжада соңку 2 жылда Кения мамлекетинде эшектердин саны 20% кыскарып кетти. Демек, ушундай бойдон улана бере турган болсо, 5 жылда бул жаныбар таптакыр жоголот деп эсептей берсек болот. Пекиндеги Кытай медицина университетинин профессору Фу Янлин жума сайын 100ге жакын адамга ушул дарыны жазып берет. Түрдүү ооруга даба. Заара чыгаруу, жүрөк кан тамыр органдарынын илдеттерин айыктырууда колдонулат. Ошондой эле психикалык оорулардын уйку бузулган гипосомния сыяктуу түрүндө да жардамы бар. Гинекология жактан ооруган аялдарда ичсе аягат. Бирок бул дарынын канчалык пайдалуу экени Кытайдын өзүндө талаш жаратып келет. Быйыл февраль айында Кытайдын ден соолукту коргоо жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук комиссиясы бул каражаттын жайылышын жөн гана ишенимге негизделген маркетинг деп атады. Этиао салттуу медицинага таянган чоң бизнестин бир бөлүгү. Аны өндүргөн дүйнөлүк эң ири компаниянын кирешеси 2017 жылы 10% жогорулап $313 миллион түздү. Компания бир жылда 1 миллионго жакын эшектин терисин кайра иштетет. Бүгүнкү күндө дүйнөдө бул жаныбардын жалпы саны 44 миллионду түзөт. Этиао жасаш үчүн жыл сайын алардын 2 миллионго жакынын союп жатышат. Ошентип Кытай эшекти миллиондоп кырып жаткан чакта Европада жалгыз уйдун тагдырына жалпылап киришип отуруп, аны аман алып калышты. Болгария менен Сербиянын чек ара тилкесинде болгон бул окуя Европа комиссиясына чейин жеткен. Сербия Европа биримдигине мүчө эмес, ал эми уйдун ээси ветеринардык эрежелер катуу сакталган Болгариянын тургуну. Аны эмесе алдыда толугураак баян. Бул болгариялык малчынын уyu Пенка. Быйыл май айында Пенка кошоттоп жүргөн малдан адашып, коңшу өлкө Сербиянын аймагына өтүп кеткен. 2 айдан кийин уй кайра ээсине кайтып келген. Бирок эреже боюнча андай мал жок кылынышы керек. Себеби Европа биримдигинин мыйзамдарына ылайык малды чек арадан анын тазалыгын тастыктаган тиешелүү ветеринардык документ аркылуу гана өткөрүүгө уруксат. Уюм өзү менен кошо оттоп жүргөн малдан бөлүнүп, адашып кеткен окшойт. Турган жеринен эле таптырбай кетти, айтор. Дароо издеп баштадык. Барбаган жерибиз калган жок. Эч жерден таппай койдук. Шамал айдап кеткенде эле жок болуп калды.
Фермердин колунда ойдун арканда ылаңдан таза экенин тастыктаган документи бар. Ээсине кайтып келген пенканы жок кылыш керек деген талап жаныбарлардын укугун коргоо менен алектенген уюмдардын нааразылыгын жаратты. Интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары да, маселен, туурга жакындап калган уйду сактай эле калыш керек. Ал күнөө эмес да, бизди колдойсуңар деп үмүттөнөбүз деген кайрылууларын жазышты. Бул сыяктуу түрдүү кайрылуулар жана нааразылык билдирүүлөр Европа комиссиясынын чечимин кайра карап чыгууга түрткү болду. Мен Пенкага дагы көп жыл жашоону каалайм. Ал Европа биримдигинин чек арасынан өтүп кеткенде эч кандай маселе жок деп эсептейм. Пенканын окуясы Европа биримдиги үчүн уникалдуу деле эмес. Мал чек арадан өтүп кеткен учурлар көп эле катталат. Ошол жаныбарлардын баарын өлтүрө берүү ырайымсыздык болмок. Европа биримдигиндеги мамилелерде, жашоо эрежелерин аныктаган мыйзамдарда ушул сыяктуу кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, эми Пенканын окуясынан кийин аларды кайра карап чыгып, жаныбарлардын пайдасына чечиле тургандай кылып өзгөртүүгө шарт түзүлөт деп үмүттөнөбүз. Орусияда болсо футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат уланып жатат. Күйөрмандарды күйдүргөн дагы, кубанткан дагы, алардын үмүтүн жараткан, кайра өчүргөн дагы окуялар болуп атат. Тажикстанда бул жолку чемпионаттын аркасы менен өлкөдөгү ири ишканалардын бири жумуш менен камсыз болуп турат. Эми сапаттуу тигип берген кийимибизди көрүп, башка дагы инвесторлор келип калар деген үмүт менен жашап жаткан фабрикага кабарчыларыбыз барып келишти. Кайрадан жумушка. Тажикстандагы мыкты кездеме өндүрүштөрүнүн бири деп эсептелген Гулистон фабрикасынын жетекчилиги жумушчуларды мөөнөтсүз эс алуудан кайра чакыртып алды. Бул жол менен 70ке жакын адам. Ишкана белгилүү британиялык фирма менен келишим түзүп, сатып алуучуларды да тапты. Андыктан жумушчуларга иш пайда болуп, киреше кире баштайт. Айлык акы $100 жакын акча. Жумушчулар ушуга да тоо дешет. Жумуш токтоп калса тарап кетебиз. Чыгып калса кайра чогула калабыз. Биздин фабрика 2 жолу жабылып кайра ачылган. Азыр минтип иштеп жатабыз. Биз тиккен товар Орусияга жөнөтүлөт. Азыркы кезде жумуш бар. Соңку жылдары фабрика эптеп иштеп келатат. Азыркы келишимден түшө турган киреше деле анча көп эмес дешет. $10,000 жетпеген акча. Тигүүчүлөр тажрыйбалуу, жабдыктары жаңа. Бул заказ түшкөнү жумушчуларыбызды кайра чакырттык. Алар башка ишканаларга кете башташты эле. Анчалык деле көп убакытка жабылган жокпуз, бирок заказ жок болгондуктан аларды кое берүүгө туура келчү. Майда чүйдө заказдар болуп эле жатты, негизинен ички базар үчүн. 2014 жылга чейин ишканага украиналык олигарх Дмитрий Фирташ эйлик кылып келген. Бирок анын иши жакшы жүрбөй, соттун чечими менен фабриканы мамлекеттин карамагына өткөрүп беришкен. Бирок мамлекет да жакшы иштете албай койду. Бир нече жолу фабриканы сатыкка коюшкан. Сатып алуучу чыккан жок. Азыркы буйртма боюнча иштеген күндө да фабриканын кубаттуулугунун 30 гана пайызын пайдаланып жатышат. Жакшы кирешеге жетишүү үчүн бул албетте аз. Иштин көлөмүн кеминде дагы 2 эсе көбөйтүү зарыл. Мында чет өлкөлүк инвестордон башка эч кимге үмүт жок. Ички базардын көлөмү жетишсиз. Фабрикабызга чоң буйртмалар келгени жакшы. Майда буйртмадан эч кандай пайда көрбөйбүз. Эмгегибиз таптакыракталбай калат. Биз өндүргөн продукция элге жагат. Тиккенибиздин баарын сатып алып кетишет. Кандайдыр бир эскертүү же нааразылык уга элекпиз. Учурда Гулистон фабрикасынын жетекчилиги футбол чемпионатына спорттук кийимди тез арада жана сапаттуу тигип бере алгандыгы үчүн жаңы келишимдер түзүлүп, чоң инвесторлордун кызыгуусу пайда болот деп келечекке үмүт артып турган чагы. Бирок азырынча баары бүдөмүк. Эгер инвестор чыкпаса, жумушчуларды кайра мөөнөтсүз эс алууга жөнөтүүгө туура келет. Жеңил өнөр жайы белгилүү болгондой Кыргызстандын экономикасында башкы орундардын бирин ээлейт. Тигүү цехтери жана чакан фабрикалар жүздөгөн, миңдеген үй бүлөнү багып келатат. Бүгүнкү күндө алардын абалы кандай, өкмөт эмнелерге көңүл бурушу зарыл? Мына ушул суроолорго бир ишкананын мисалында жооп издеп көрөлү. Анда эмесе кепти студиябыздын экинчи бөлүгүнөн маек менен улантсак.
Саламатсызбы, Өмүрбек мырза? Негизинен сиздер өндүргөн продукция Орусияга, Казакстанга экспортталат. Аны билебиз. Ошол эле учурда көп деле убакыт өтө элек ВСП+ деген макамга ээ болду. Кыргызстан бул Европага, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды жеткирүүгө укук бере турган макам. Айтсаңыздар, ошонун пайдасын азыр көрүп жатасыздарбы сиздер тигүүчүлөр? Албетте, ВСП+ бул туура баамдадыңыз, бул биздин өлкөгө 60тан ашуун товарларга уруксат берилген да. Ошонун ичинен биздин товарлар да бар. Албетте бул бүгүн эле тие коет дегенден алыспыз. Анткени бул жаңы жол ачуу, жаңы рынок ачуу да. Мисалы Швейцария өлкөсү тарабынан ITC проект иштеп жатат. Ошол биз Европа өлкөлөрүнө, мисалы Францияга, Италия, Германия сыяктуу өлкөлөргө, жарманкелерге чыгып атабыз. Өзүнүн сөзсүз берет, жыйынтыгын берет. Биздин айрым бир ишканалар уже түзүп, келишимдер түзүү иштеп атышат. Бул биз үчүн жетишкендик. Албетте, бул суроону мен бербей кое албайм болуш керек. Кытайдан өндүрүлгөн продукция, себеби биз билебиз, Кыргызстанда чыгарылган деген эле кагазды чаптап коюп, Кытайдан дагы канча товар алып келип, атаандаштыкка кандайдыр бир терс таасирин тийгизип жатат депчи. Ушул таасир кандайдыр бир азайдыбы, ушул жагынан кандай маселелер барбы азыр? Жок, бул нерсе кандай гана өлкө болбосун боло берет, контрафакт болуп келген боло берет. Анан бул бизге олуттуу бир зыянын тийгизет дегенден алысмын. Анткени биздин керектөөчүлөр биздин товардын спецификасы бар да, билишет. Анткени Кытайдан өндүрүлгөн товарлар көбүнчөсү жанагы Европанын стандарттарына, мисалы, жооп бере бербейт. То есть ошондой бир жолдорду биз билебиз. Анткени 15 жыл айтканга жеңил болгондон көп убакыт биз өзүбүздүн ордубуз бар. Майда тигүү цехтеринде иштеген жумушчулар менен кечээ сүйлөшүп көрдүм. Кандай маселелер бар десем, негизгиси алар эми чоң фабрикаларда шарт түзүлгөн, аларга укуктары корголгон. Бир ушу майда цехтердин баардыгын бириктирип, чоң ишканаларды ачса болот болду экен деген суроону беришти да, ошол суроону сизге узатам. Бул негизи азыр мындай болуп атат да, рынок мисалы бир орунда турбайт экен. Мисалы рынокто ошол сеттер, соода түйүндөрү түздөн түз бизге чыгып, алар албетте заказ бергенден кийин алар бизге өзүнүн шартын таңуулайт да. Алар таңуулап келатышат. Анан алар ошол кийим тигилген жердеги бүт шарттарга чейин кийлигишет да. Анан бизде мисалы азыр Технополис иштеп жатат. Мисалы өкмөттөн атайын токтом менен бизге жер военный Антоновкадан бекитилип берилген. Биздин делегация, ассоциация мүчөлөрү Индияда жүрүшөт. Азыр ал жактан ошо опыт алып атышат да, иштетип кетүү боюнчачы. Албетте бул ассоциация кийлигишип, Кудай буйрса Технополис ишке ашса, бир 10 миңден ашуун ушул ишканалар түзүлөт да, жумушчу орундар түзүлөт. Анан албетте жанагы майда ишканалар болсо, эми рыноктун, базардын талабы ушундай да, же ал майда ишкана же чоңоюш керек, же рыноктун талабы ошондой. Ошон үчүн башка жол жок да. Чоңойгонго мүмкүнчүлүгү барбы алардын? Мүмкүнчүлүгү албетте бар. Эмне үчүн бар? Анткени чоң ишканага дагы, майда ишканага дагы бирдей эле талап. Анткени баары ошо патенттик система менен иштеп келатат. Талап бирдей, тек гана жанагы алдыга карай максаттарды коюш керек, чуркаш керек, иштеш керек, чечиш керек. Менеджерликти колго алыш керек экен да. Ооба. Ошол эле учурда чоң ишканалар дагы кезинде ошо майдадан баштаган, майдадан жүрүп отуруп чоңго айланышат да. Рахмат анда сизге, студиябызга келип суроолорубузга жооп бергениңиздерге, ийгилик ишиңиздерге. Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасы уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнүн учкай мазмуну.
Тажикстандагы ири ишканалардын бири Гулистон тигүү фабрикасы кайра иштей баштады. Вот благодаря этому заказу нам удалось вернуть... Бул заказ түшкөнү жумушчуларыбызды кайра чакырттык. Алар башка ишканаларга кете башташты эле. Элди улам бир кылыгы менен таң калтырып келаткан Түркмөн президентинен дагы бир жаңылык. Гурбангулы Бердимухамедов өзү жол тандабас жасаганы кабарланды. Тажикстандагы жарандык согуш маалында диний ишмер болгон Саид Киомидин Гози эсине келди. Ал азыр Дүйшөмбүдөгү түрмөнүн ооруканасында жатат. Анын туугандары акыйкатты издеп, жалпыга маалымдоо каражаттарына кайрылуу жолдошту. Кийинки баянда толугураак маалымат. Менин уулум кызмат кылган. Ошол эмгегин баалап кое берсин, аны кемсинтишпесин. Диний ишмердин 95 жаштагы энеси уулу өз өлкөсү үчүн жакшы нерселерди көп жасаган жана жакшы мамиле күтүүгө эмгеги сиңген деп эсептейт. Киомиддин Гози болсо кылмыш кодексинин көп беренелери, анын ичинде мекенине чыккынчылык кылган деген берене менен айыпталган. Аны соттоо Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында болуп, жараянга бир дагы тууганы катыштырылган эмес. Анын түрмөдөн чыгышын каалайм. Күтүүдөн менин көздөрүмдө көр болду. Саид Киомиддин Гози 90-жылдары элдик генерал катары таанылган. Мындай наамга ал оппозициянын Дүйшөмбүдөгү массалык митингдеринин маалында жалындап сүйлөгөн сөздөр үчүн ээ болгон. Айрым эксперттер ага бирдиктүү тажик оппозициясынын таанымалдыгы да негиз берген деген ойдо. Жарандык согуштан кийин Киомиддин Гози Улуттук элдешүү комиссиясынын мүчөсү болгон. Тынчтык жөнүндөгү макулдашууну түзүүгө кошкон салым үчүн аны бийлик мамлекеттик шараф, кыргызча которгондо ардак ордени менен сыйлаган. Аны социалдык жеккөрүүнү козуткан, конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган жана мекенге чыккынчылык кылган деген 3 берене боюнча айыпташкан. Мындай айыптоолор анын акыркы жылдардагы жашоосу менен такыр алып келбейт. Деги эле акыркы жылдары Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөлөрүнө жана бул кыймылдарга карата чыгарылып жаткан өкүмдөр ойдон чыгарылган жана өч алууга окшошуп кетет. Акыркы 20 жыл бою Киомиддин Гозини эч ким эстеген эмес. Президент Эмомали Рахмон Тажикстандын диний ишмерлери менен 12-майда жолугушуу учурунда Гозини эстеп, диний ишмер шиилерге өтүп, аны доспуз деген өлкөлөрдүн атайын кызматтары каржылап жатат деп кыйыткан. Ал дос деп кыйыткан өлкө Иран дегендей да кылган. Жарандык согушка күнөөлүүлөрдүн бири Киомиддин Газималик молдо бизге досум иш өлкө берген чөнтөк толо доллар менен кармалды. Дагы эле өзүнүн абийирсиз иштери үчүн кармалды. Ал шиизмге өтүп, ошол өлкөнүн атайын кызматынын тапшырмасы менен тажик улутуна каршы иштегендигин өзү мойнуна алды. Май айынын аягында Тажикстандын жогорку соту Киомиддин Гозини 25 жылга эркинен ажыраткан. Анын жубайынын айтымында бийлик ушул убакка чейин соттун өкүмү менен тааныштыра элек жана үй бүлөсү менен көрүшүүгө уруксат бербей жатат. Тергөө абагынын жетекчилеринин Гозинин абалы жакшы дегени менен акыркы күндөрү ден соолугу начарлап кеткенин билебиз дейт аялы. Анын жүрөгү оорукчан, кант диабети жана гипертония менен да ооруйт. Буту да сынык, операция жасалып төкөрөңдөп жүрөт. Тажикстанда бирдиктүү тажик оппозициясынын мурунку өкүлдөрүн куугунтуктоо Ислам кайра жаралуу партиясына тыюу салынгандан кийин башталды. Анткени алар мурда бийликке каршы негизги күчтүн өзөгү катары таанылган. Өзүнүн саясий көз карашы үчүн куугунтукталгандар болсо Тажикстандан Евросоюзга 2015-жылдан баштап кача башташкан. Евразия баяндарын улантабыз. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов эң күчтүү жетекчи, үлгүлүү спортчу, ырчы гана эмес, мыкты конструктор ойлоп табуучу дагы. Мамлекеттик телеканал ал тууралуу дал ушундай мазмундагы тасма тартып элге көрсөттү. Анда ал өтө ылдам жүрө турган жол тандабасы жасаганы тууралуу баяндалат. Анда эмесе чогуу көрөлү. Түркмөнстандын президенти өзүнүн жаңы жөндөмдөрүн көрсөттү. Бул өлкөнүн мамлекеттик телеканалдары тартуулаган 10 мүнөттүк берүүдө ал уулу парламент депутаты Сердар Бердимухамедов менен чоңуу автомашина жасаганы тууралуу баяндалат. Ырайымдуу колдоочубуз башынан аягына чейин өзү жасап чыккан спорттук автомашинанын ичи сыртын, отургучтарын баарын текшерип чыкты. Мамлекет башчыбыз керектүү шаймандарды колуна алып, автоунаанын астын, дөңгөлөктөрүн текшерди. Кээ бир бөлүкчөлөрүн бурап көрдү. Бул ырайымдуу колдоочубуз кайсы гана иш болбосун,
ага чоң жоопкерчилик менен мамиле жасаарынын дагы бир мисалы. Гурбангули Бердимухаммедов Түркмөнстанды 2007 жылдан бери башкарып келатат. Мыйзамдар ал өмүрүнүн аягына чейин президент болуп турушуна уруксат берет. Бул өлкөнүн мамлекеттик телеканалдары президенттин өзгөчө жөндөмдөрү тууралуу берүүлөрдү байма-бай көрсөтүп турушат. Түркмөнстандын жалпыга маалымдоо каражаттарынын баарын тең бийлик көзөмөлдөйт. Түркмөнстандын 4 жолку чемпиону, биздин урматтуу президентибизге жогорку жетишкендиктери үчүн Түркмөнстандын автомобиль спорту боюнча спорт чебери деген наам ыйгарылган. Түркмөнстан жабык өлкө, андыктан анын жашоосу тууралуу ушинтип интернетке тараган видеолордон гана көрүп калабыз. Ошол эле социалдык түйүндөрдө тараган сүрөт, видеодон бул өлкөдө азык-түлүк жетишпей, кымбаттап, нанды адамдар паспорт менен сатып алууга мажбур экенин көрүп жатабыз. Бирок президент Бердимухамедов бул тууралуу айткысы келбейт. Ошондой эле ал майрамдарда дагы өзгөчөлөнгөндү жакшы көрөт. Мисалы, быйыл 8 мартта аялдарды өзү созолонто ырдаган ыр менен куттуктаган болчу. Ушуну менен кадырман көрөрмандар, Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Бир аздан кийин ушул эле көрсөтүү биздин сайтыбызга чыгат. Ошондой эле бизди YouTube'дан дагы көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.